ошону толтуруп койгула. А семинардын аягында суроо жоопко өтөрдүн алдында дал ошондой пост тесттин шилтемесин дагы коебуз. Аны дагы толтуруп берсеңиздер деп мындай чоң суранычтабыз да. Бүгүн биздин лекторлорубуз Боршайкомдун мүчөлөрү Гүлнара Журабаева. Гүлнара айым бизге Боршайкомдун маалыматтык ресурстары жөнүндө айтып берет. Экинчи лекторубуз Атыра Абдрахматова. Атыранын темасы, Атыра айымдын темасы шайлоо мезгилиндеги жалпыга маалымдоо каражаттарынын жоопкерчилиги. Өзүбүз кечөө баарыбыз күбө болдук. Ошондой жоопкерчиликти так аягына чейин аткарбаган үчүн саясий партия Кыргызстан эмне болду, Мен мына айтып кетейин. Биздин шайлоо боюнча кодекс дал ошентип ЖМКларды да көзөмөлдөйт. Көбүңөр Боршайкомдун аккредитациясын алгансыңар, агитация үгүттөө иштерине катышуу боюнча. Ошол аккредитациядан ажырап калбайын десеңер, анда бүгүнкү ошол темалардын бирөөсү да силерге абдан пайдалуу болот. Биздин биринчи темабыз Гүлнара айым, сиз баштайт турбайсызбы, же Атырабы? Атыра Абдрахматова баштайт. Дал ошо мен айтып кеткен ЖМКлардын шайлоо мезгилиндеги жоопкерчилиги. Атыра айым, саламатсыңар? Саламатсыңарбы? Сөз сизге бердим. Баарыбызга ийгилик. Рахмат, Азамат. Жакшы угуп атабы, Рахмат чоң. Урматтуу журналисттер, урматтуу коллегалар, кандайсыңар? Баарыңар сак саламатта жакшы турасыңарбы? Эгерде бүгүн кыскача ошол шайлоо маалында жалпыга маалымдоо каражаттары журналисттерге карата болгон шайлоо мыйзамдарында кайсы мүмкүнчүлүктөр жана кайсы чектөөлөр бар тууралуу, андан кийин эгерде ошол укуктарды же чектөөлөрдү жалпыга маалымдоо каражаттары же журналисттер буза турган болсо, кандай жоопкерчилик көрсөтүлө тургандыгы тууралуу маалыматты мен айтып кетем. Андан кийин презентациямда ошол ар бир маселе боюнча сөзсүз түрдө мисал катары мисалдарды келтиргенге аракет кылам. Кечээки биздин сүйлөшүүлөр боюнча кечээки өткөн тема тууралуу, кечээки БШКнын чечими тууралуу бүгүн азыр вебинар маалында биз пикир алмашпайбыз, суроо да бере албайсыңар. Себеби дегенде вебинардын темасы алдын ала айтылган. Ушул вебинардын темасынын алкагында пикир алмашабыз. Эгерде кандайдыр бир суроолоруңар бар болсо, сөзсүз түрдө биздин ушул чатка, жалпы чатка жазсаңар, же жалпы вебинар бүткөндөн кийин талкуу кылабызбы, аны эми убакытка жараша көрөлү. Азыр мен презентациямды экранга чыгарганга аракет кылайын. Көрүндүбү, мен презентациям? Коллегалар? Көрүнүп атат. Рахмат. Эң биринчиден ошол шайлоо маалында журналисттердин же болбосо жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин жөнгө сала турган актылар, мыйзамдар жана башка укуктук ченемдик актылар жөнүндө айта кетсек, анткени көп учурда кайсы бир мыйзамдарда келишпестик пайда болуп калса, ичара бизде талкуу болуп кетет. Андан кийин ал талкуулардын аркасынан сот иштери да болуп кетиши мүмкүн. Ошол себептен алдын ала журналисттердин макамын бекиткен мыйзамдар да бар, бирок билесиңер,
биздин эң башкы конституция сөз эркиндиги көрсөтүлгөн, шайлоо укуктар дагы, анан кийин шайлоонун ачык айкын, көз карандысыз, конкуренттүү өтө тургандыгы, эркин өтө тургандыгы тууралуу дагы принциптер бекитилген. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамыбыз бар. Эң башкы ушул азыркы өтүп аткан парламенттик шайлоону жөнгө салган мыйзам ушул. Анан кийин эгерде кайсы бир мыйзам бузуулар болсо, ошо жалпыга маамдоо каражаттарынын үстүнөн арыздар түшө турган болсо, жарандык кодексинин алкагында, бузуулар жөнүндө кодексинин алкагында, жоопкерчилик, кылмыш жаза кодексинде дагы жоопкерчилик каралган. Ал жоопкерчиликке тартуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы ошол өзүбүздүн атайын мыйзамыбыз бар. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө мыйзам бар. Андан сырткары дагы баарыңарга эсиңерге тутуп алышыңар керек. Борбордук шайлоо комиссиясы укуктук ченемдик актарды чыгаруучу орган катары мыйзамдарда көрсөтүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алган токтомдор бардык тараптарга, шайлоого катышып аткан бардык тараптарга милдеттүү түрдө таркатылат. Мисалы, эгерде талапкерлерди каттоо же талапкерлерди көрсөтүү, же болбосо шайлоочулардын тизмесин бекитүү, шайлоочулардын азыр ошол жана форма 2 менен ары бери көчкөнү тууралуу биздин Боршайком бекиткен жол-жоболор бар болсо, ал жерде атайын журналисттер деп айтылбаган күндө дагы барер бул жоболорду сактоо талабы журналисттердин үстүнөн дагы турат. Ошол себептен сөзсүз түрдө Борбордук шайлоо комиссиясынын комиссия кабыл токтомдорду эске алышыңар керек. Албетте Борбордук шайлоо комиссиясы токтомдордон сырткары, жол-жоболордон сырткары чечимдерди кабыл алат. Көбүн эсе кайсы бир опурталдуу же болбосо кайсы бир мыйзам бузуу тууралуу маселелер боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы чечим катары кабыл алат да өзүнүн кайсы бир иш аракетин. Мисалы, кечээ ошол парламенттик шайлоого аттанган саясий партиялардын бардыгы мурда күнү өзлөрүнүн талапкерлеринин тизмесин көрсөтүп, керектүү документтерди тапшырган мөөнөтү бүткөн. Анан кечээ өзүңөр билесиңер, кечкурун болгон мисалы БШКнын жыйынында ошол документтерди тапшырган саясий партиялардын кагаздардын ичинде кайсы бир мүчүлүштөр бар болгонун, келишпестиктер же жетишпегендиктер бар болгондуктан Борбордук шайлоо комиссиясы чечим кабыл алды. Ошол чечимде керектүү нерселерди алып келе деп, мисалы, ошол партияларга буйрутма берди да. Ошол себептен чечимдерди, эмне себептен мындай майда чүйдөсөн бери түшүндүрүп атам, анткени БШКнын чечими бул конкреттүү бир маселе боюнча конкреттүү бир субъектлерге таркатылат да. Мисалы, кечээки чечим журналисттерге мисалы тиешеси жок. Ал чечим ошол талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партияларга тиешелүү. Ошол себептен эгерде Боршайкомдун кайсы бир чечимдери бар болсо, силер карашыңар керек. Чечимдерде эгерде ЖМКлар айтылбаса, анда силерге тиешеси жок да. Эгерде мисалы кайсы бир ЖМКнын үстүнөн же журналисттин үстүнөн арыз түшсө, же даттануу түшсө, БШКга биз чечим чыгарабыз. Анан кийин журналист жөнүндө журналистикалык этика, мыйзамдардын сакталышы, же болбосо кайсы бир суроолор боюнча Боршайкомдун пикирин билдирип, коллегиалдуу чечим кабыл алынгандан кийин, ал сөзсүз түрдө журналисттердин бардыгы өзүңөргө мындай эсиңерге камтып алышыңар керек. Силердин редакцияга тиешелүү болбосо дагы, эгерде чечимде жазылса да, калган субъектлер тууралуу кандайдыр бир чечим чыкса, ал силерге тиешеси жок. Бир гана ошол БШКнын токтомдору, жол-жоболору, нускамалары сөзсүз түрдө кайсы процессти жөнгө салбасын шайлоо маалында так, бияктан бирөө колун көтөрөт. Эгерде БШК кайсы бир жол-жобону же нускаманы кабыл алса, ал баарыңарга милдеттүү түрдө аткарууга милдеттүү түрдө болуш керек. Журналисттер боюнча, мисалы, биз атайын ошол аккредитация тууралуу жол-жобону бекиткенбиз, үгүт иштерин, маалымдоо иштерин жүргүзүү боюнча жобону бекиткенбиз. Анан кийин ошол маалымдоо жана үгүт иштерин жүргүзүү боюнча жумушчу топ атайын түзүлгөн. Гүлнар Кубашбековна мынакей ошол жумушчу топтун мүчөсү.
жумушчу топтор Боршайкомдо мыйзам түрүндө каралбаганына карабастан жумушчу топтор конкреттүү бир маселе боюнча түзүлөт дагы. Ал ошол Боршайкомдун алдын ала кылган иш аракетине даярдык көрүүгө, тез чечим чыгарып, тез бардыгыбыз 12 мүчө болгондон кийин бардык суроолорду карап бирдиктүү караганга жетишпей калган учур болбош үчүн ошондой атайын жумушчу топтор түзгөнбүз. Жумушчу топтор караганда ал суроолордун бардыгы алдын ала кабыл суроолор. Сөзсүз түрдө ар бир жумушчу топтун кайсы суроо боюнча болбосун, жумушчу топтун чечими Боршайкомдо каралып, Боршайкомдун жалпы жыйынында кабыл алынышы керек да. Боршайком чечимдери тууралуу бир гана мисал айтып кетким келип атат. Сөзсүз түрдө кайсы бир журналисттин үстүнөн арыз же даттануу түшүп, эгерде Боршайком чечим кабыл алса, силер дагы өзүңөргө карап коюшуңар керек. Сөзсүз түрдө анткени өткөн президенттик шайлоодо мисалы эсиңерде болсо, бир интернет булак аккредитациясын алып койгонбуз. Себеби дегенде ал ошол талапкерлер тууралуу маалымат таркатканда талапкерлердин улутуна тийишип, ошол башка мисалы Кыргызстандын президенти башка улуттагы адам болбошу керек деген маалыматты таркатканда өзүнүн интернет булагында. Андан кийин биз ошол жумуш топко дагы чакырып редакторду, журналистти мындай таркаткан болбойт. Бул бир гана шайлоо мыйзамдарындагы көрсөтүлгөн талап эмес. Бул жалпы биздин конституцияда дагы, жарандык кодексте дагы, ошол журналисттердин ишин жөнгө салган мыйзамдарда дагы так жазылган. Кайсы бир адамдын ошол этникалык же болбосо жыныстык жана башка сапаттарына тийишип, анын ошол укуктарын чектөө же болбосо жамандоо же болбосо кандайдыр бир терс маалымат таркатуу болбойт деп. Ага карабастан ал редактор моюн бербей, жок, мен ошого так ишенем, бул менин пикирим деп дагы айткан да. Анан өзүңөр билесиңер, журналисттердин этикалык кодексине да ылайык, мыйзамдарга да ылайык, журналист өзүнүн пикирин ошол берген маалыматынан ажыратып билиш керек, өзүнүн пикирин таңгоо алыш керек. Ошол себептен биз мисалы ошол интернет булакты аккредитациясын жокко чыгарганбыз да. Анан эгерде кайсы бир башка интернет булактар же болбосо журналисттер, редакциялар, ошол ЖМКлар ошондой маалымат дагы тарката турган болсо, аларга да ошондой чара көрүлмөк да. Ошол себептен эгерде бизде БШКда кайсы бир журналисттердин үстүнөн же ЖМКнын үстүнөн арыз каралып атса, сөзсүз түрдө өзүңөр дагы карап коюшуңар зарыл, өзүңөр дагы ошондой катачылык кетирбеш үчүн. Жоопкерчилик кайдан пайда болот да? Ушул көбүнчө кабарландыруу, маалымдоо деп коебуз. Мыйзамда кабарландыруу деп жазылып турат. Анан же шайлоо алдында үгүт, экөөнү ажыратып билүү, ошол маалымат таркатканда, маалыматты даярдаганда талапкерлер тууралуу, саясий партиялар тууралуу абдан кылдаттык менен көбүнчө ушул жанжалды же болбосо чырларды пайда алган ушул эки түшүнүк. Анткени тилекке каршы азыркыга чейин биздин шайлоо мыйзамдарында экөөнү так ажыратып жазылып же болбосо кандайдыр бир тактоолор киргизилген эмес да. Мурунку ошол шайлоо башталган убакыттан бери шайлоо кодексинде биринчи кандай көрсөтүлсө, ошол боюнча эле беренелер турат. Бирок бир аз болсо дагы тактоо аракеттери көрүлгөнү менен баары бир баарыбызга, журналисттерге дагы, бизге деле ар бир учурда ошол эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуу боюнча даттануу түшсө, ар бир учур боюнча бул маалымдообу, кабарландыруу же шайлоо алдында үгүтпү деп тандаганга, баалаганга дайым татаал да. Андан кийин абдан тажрыйбалуу мисалы журналисттер өзүнүн ишин жакшы билгендигинен абдан кылдаттык менен, абдан мындай курч жазып келип туруп, бул мыйзамдын ушул келишпестигин өтүп кеткенге аракет кылышат. Андан кийин тиеше албай калышат да, мисалы талапкерлер же саясий партиялар. Кээ бирлер тилекке каршы маалымдап атабыз, маалымдоо катары материал чыгарып атабыз деп туруп, ачык эле үгүт иштерин жүргүзүшөт. Кээ бирлер тилекке каршы ошол маалымат таркатуу алкагында көмүскө үгүт иштерин жүргүзөт. Мынакей азыр баарыңар билесиңер, 3-июлда мисалы президенттин жарлыгы чыкты шайлоону дайындоо боюнча. Ошол шайлоо дайындалгандан бери Тимурда. Да, кечирим сурайм, азыр 1 мүнөт.
Менде мактан компьютерде бир эме чыгып атат, эмне экенин түшүнбөй атам да. Могу жерде бир эме көрсөтүлүп турат, баарыңарга чыгып атабы, түшүнүксүз бир эме терезе. Кантип билбейм да мунучу. 3-июлда президенттин жарлыгы чыкты. Парламент шайлоонун дайындоо боюнча. Андан кийин ошол шайлоого аттанган саясий партиялар, алардын лидерлери же болбосо потенциалдуу талапкерлери, алар ошол көмүскө өгүт иштерин жүргүзгөнгө аракет кылышты да. Анан кийин биздин көп ушул таанымал эле интернет редакциялар, ЖМКлар ошол талапкерлерди, көрсөтүлө турган талапкерлерди алдын ала элге тааныштырыш үчүн дагы маалымат таркаткандыгы көрүнүп калды. Мисалы, кайсы бир жаңы адамдар же болбосо кайсы бир белгилүү эски саясатчылар болобу, ошолордун жакшы кылган иштери тууралуу же болбосо мамлекеттеги бизнести өркүндөтүү боюнча, же адам укуктары, аялдардын мисалы үй бүлөдөгү зордук зомбулуктагы чараларды кандай көрүш керек эле, же болбосо мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын укуктарын кеңейтүү боюнча пикирлерин тарката баштаган да. Бул сөзсүз түрдө көмүскө өгүт иштери катары болуп турду. Бирок тилекке каршы Боршайкомдо өзүңөр билесиңер 12 эле мүчөбүз, андан кийин аппаратта анча чоң эмес. Анан ошого байланыштуу баардыгын мониторинг жүргүзүп, баардыгын талдап, баардыгына баа бергенден биз алыспыз. Мен ойлойм, башкы биздин принцип ушул ар бир журналисттин, ар бир ЖМКнын өзүнүн дагы бир укуктук аң сезими жогору болуп, шайлоонун ачык айкын өтүшүнө салым кошуш керек да. Анан ошол себептен мындай көмүскө өгүт иштерин жүргүзүүгө же болбосо көмүскө кара пиар өткөрүүдөн алыс болуш керек. Кечирим сурайм, азыр презентацияны кетирип, анан кайрадан киргизбесем бул ашыкча терезе пайда болуп атат да. Терезе жоголду. Жакшы угуп атабы? Кабарландыруу же болбосо маалымдоо жана үгүт иштери боюнча дагы бир айта турган керектүү нерсе деп ойлойм. Анткени көп журналисттер консультация алып ушул суроону көп такташат. Өзүңөр билесиңер, шайлоо маалында аккредитация деген да түшүнүк пайда болот. Бирок эгерде кээ бир мисалы ЖМКлар принципиалдуу түрдө аккредитациядан өтүшпөйт, анткени алар үгүт иштерине катышпайбыз деп. Кечирим сурайм. Аккредитациядан өтүшпөйт дагы, биз үгүт иштерин, үгүт материалдарын жарыялай албайбыз, үгүт иштерине катышпайбыз деп баштатышат да. Ошон үчүн аккредитацияга өзүнүн документтерин тапшырбайт БШКга. Бирок аккредитациядан өтпөдү ЖМК, өзүңөр билесиңер, биздин ушул конституция, шайлоо мыйзамдары, андан кийин маалыматка жетүү кепилдиктери жөнүндө мыйзам бар. Анан мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарды алуу боюнча дагы, же болбосо журналисттик кесиптик ишин коргоо жөнүндө мыйзамдар, баардыгында жалпы журналисттердин, ЖМКлардын укуктары көрсөтүлгөн. Ошол укуктарды маалымдоо маалында силер жүзөгө ашырганга толук кандуу укугуңар бар да. Ал кандай укуктар? Ошол БШКнын болобу, аймактык шайлоо комиссиялары болобу, же участкалык шайлоо комиссияларынын иштери жөнүндө маалымат алуу, таркатуу, же болбосо ошол жыйналыштарга катышып түз эфир бересиңерби, же репортаж даярдайсыңарбы, бул баардыгы маалымдоо. Андан сырткары ошол шайлоо комиссияларында кабыл алып аткан чечимдер, күн тартиби, ошол боюнча маалымат алганга, ошол боюнча маалымат таркатканга толук кандуу укугуңар бар. Андан сырткары ошол шайлоочулардын тизмеси, азыр билесиңер, ар бир шайлоо участкасында шайлоочулардын тизмеси илинди, алдын ала тизме, анан такталган тизме илинет. Ошонун баарын таанышып, кандай шайлоочулардын тизмесинин такталып аткандыгы, өзгөртүлүп аткандыгы тууралуу маалыматты, талапкерлердин каттоосу боюнча маалыматты, мынакей кечээкү дагы БШКдагы жыйында ошол кайсы бир саясий партиялар мүчөлүктөр кетирип, мисалы, алардын үстүнөн арыздаттануу түшүп, же болбосо биз өзүбүз таап чыккан күндөр болсо, ошолор тууралуу дагы маалымат таркатканга толук кандуу укугуңар бар. Андан сырткары дайыма көп чоң суроолор жараткан ошол саясий партиялардын съездери, алардын талапкерлердин тизмеси тууралуу маалыматты силер таркатканга толук кандуу укугуңар бар. Эч ким муну чектөө кыла албайт да. Себеби дегенде бул
элге абдан керектүү, анан кийин маанилүү маалымат, коомдук кызыкчылык жогору, кайсы саясий партия кайсы талапкерлерди көрсөттү, анан кийин программасы тууралуу дагы ошол эң башкы үгүт белгилери, 4 үгүт белгиси бар, аны кийинчерээк айтып кетем. Ошол үгүт белгилерин камтып алган, кайсы бир саясий партияга же талапкерге боор тартпаган маалыматты статистика, мындай мисалы кайсы бир Ивановдун же Сидоровдун мисалы партиясы съезд өткөздү, 120 момдой деген талапкерлерди бекитти, талапкерлер ушундай мурун ушундай иш аракет кылган экен, биякта иштеген экен, тиякта иштеген экен, мынча жашта экен, мисалы тигил региондон же болбосо мындай билим деңгээли бар экен деген маалыматты таркатканга толук кандуу укугуңар бар. Буну үгүт иштери деп биз кабыл албайбыз, эч ким кабыл албайт, дүйнө жүзүндө стандарт дагы ошондой. Бирок тилекке каршы эмнегедир саясий партиялар дагы азыркыга чейин кээ бир саясатчылар, кээ бир журналисттер бул материалдарды таркатканды коркушат. БШК бизди бул үгүт иштерин кылып атасыңар деп аккредитацияны алып коет, же мынтип коет, же дагы кандайдыр бир жоопкерчиликке тартылып калышыбыз мүмкүн деп. Бирок мындай маалымат таркатканга толук кандуу укугуңар бар, аккредитация өтпөгөн журналисттер, ЖМКлар. Анан кийин өзүңөр билесиңер, эгерде бул дүйнөлүк стандарт, ар бир журналист, ар бир өзүнүн ошол жалпы кайсы редакцияга таандык экендиги тууралуу өзүнүн көрүүлүгү, керектүү бейджиги жана башка атайын ошол уюмдардын аталышы белгиленген кайсы бир кийим-кечекти же болбосо атайын бир буюмдарды алып жүрүүгө милдеттүү. Анткени бул ошол силердин укуктарыңардын так сакталышына дагы жол берет. Ошол себептен ошол силер журналист катары өзүңөр кийим-кечегиңерде же кайсы бир жаныңарда көтөрүп жүргөн буюмдарда үгүт белгилери камтылбаш керек. Мисалы кайсы бир саясий партиянын аты жөнү же талапкердин же саясий партиянын логотиби же талапкердин сүрөтү болбош керек. Калган бардыгы өзүңөрдүн, же болбосо кайсы бир саясий партиянын балким чакырыгы, слоганы болбош керек. Калган бардыгын өзүңөр каалагандай кийим кийип, ошол белгилериңерди журналист катары камтыган кийимди же болбосо буюмдарды жаныңарда алып жүргөнгө укугуңар бар. Бул ошол аккредитация өткөн дагы жалпы бардык журналисттерге, бардык ЖМКларга таандык укуктар да. Маалымдоо маалында эң түшүнүктүү да, буга чейин да айтып кеттим. Шайлоо өнүктүгү тууралуу бардык болгон маалыматтын бардыгын силер таркатканга, талдаганга, дебат өткөзгөнгө же болбосо кандайдыр бир журналисттик иликтөө, аналитика даярдаганга толук кандуу укугуңар бар. Маалымдоо компаниясынын алкагында Боршайкомго, анан кийин мамлекеттик муниципалдык ошол шайлоого байланыштуу кайсы бир мамлекеттик же муниципалдык органдар катышса, алар дагы сөзсүз түрдө силерге маалымат бергенге милдеттүү. Кайсы бир маалыматты жаап жашырууга же болбосо силерди ошол шайлоо комиссиянын имаратына, жыйынына киргизбөөгө эч кандай укук жок. Сөзсүз түрдө бардыгы ачык, айкын. Ошол кирип чыкканга силерге милдеттүү шарттар түзгөнгө БШК дагы, аймактык шайлоо комиссиялары дагы, участкалык шайлоо комиссиялары дагы, башка органдар дагы милдеттүү. Ошол силер эгерде маалымдоо маалында маалымат таркатып атканда кайсы органдан же кайсы булактан маалыматты расмий алып таркатып атсаңар, ошол расмий булак өзү маалыматтын тактыгына, мыйзам чегинде берилип аткандыгына өзүлөрү жооп беришет да, анткени бул маалымдоо катарында. Албетте, маалымдоо маалында силер чыгарган маалыматтын бардыгы, материалдын бардыгы кандай ыкма менен жайгаштырбагыла, кандай ыкма менен таркатпагыла көпчүлүккө сөзсүз түрдө бул эме жалпы талаптар калыс, так, чын маалымат болуш керек. Албетте сөзсүз түрдө экинчи тараптын пикирин билдиришиңер керек. Эгерде ошол талапкерлердин же саясий партиялардын теңдик принцибин бузбашыңар керек. Бир мисалы интернет булагында кайсы бир гана саясий партия жөнүндө эле маалымат жайгаштырып, башка саясий партиялар боюнча маалымат жайгаштырбай койсоңор, анда бул бир тараптуу ошол саясий партиялардын теңдигин бузуу боюнча деп эсептеши мүмкүн. Дагы бир керектүү талап, шайлоо маалында кайсы бир талапкерге же саясий партияларга артыкчылык бербешиңер керек. Анан кийин ошол маалымдоо катары чыгарып аткан материалда үгүттөөнүн жанагы үгүттөөдө 4 белги бар, аны айтып кетем кийинчерээк. Үгүттөөнүн белгиси камтылбаш керек.
Бул боюнча азыркыга чейин бизде чоң талкуу бар. Тилекке каршы шайлоо маалында журналисттик иликтөөлөр, анан кийин журналисттик аналитика жүргүзгөндөн журналисттер, ЖМКлар коркушат. Анткени иликтөө жүргүзгөндө, аналитика кылганда сөзсүз түрдө кайсы бир саясий партия же талапкер боюнча жакшы да жаман жактары да ачылып калат. Анан биз менен консультация болгондо мен мисалы дайыма айтам да, аналитика кылганга дагы, иликтөө кылганга дагы толук кандуу укугуңар бар. Шайлоо мыйзамдары буга чектөө койбойт. Башкысы ушул талаптар аткарылыш керек. Андан кийин албетте бир аналитикада же болбосо бир журналисттик иликтөөдө баардык азыр мисалы 16 саясий партия азырынча калды. 16 саясий партия боюнча айта албайсыңар. Чоң материал окулбайт, кызыксыз болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен эгерде силер ар бир партияны өзүнчө талдасаңар, сөзсүз түрдө ошол өзүңөрдүн материалыңарда, аналитикада, анан кийин иликтөөдө маалымдоо катары берип атсаңар, сөзсүз түрдө бир кичинекей кыстырма катары жазып кетишиңер керек. Ушундай аналитиканы же иликтөөнү башка да саясий партиялар тууралуу биз кийинки мисалы чыгарылышта же болбосо кийинки санда же кийинки күнү, башка күнү сөзсүз түрдө ушул үгүт кампаниясы жүрүп турган маалында же болбосо шайлоо кампаниясы жүрүп турган маалында сөзсүз түрдө жайгаштырабыз депчи. Албетте сөзсүз түрдө ошону жайгаштырышыңар керек. Бир гана саясий партия боюнча иликтөө жүргүзүп, же болбосо бир гана саясий партия боюнча аналитика кылып, анын жакшы жаман жактарын жазып бергенден алыс болуш керек. Анткени ошол саясий партиялардын теңдигин же болбосо ушул башка талаптарды бузган болуп калышыңар мүмкүн да. Маалымда дагы бир айта турган нерсе, эгерде ушул маалыматтык теле жана радио программаларда мезгилдүү басылмаларда болобу менчигине карабастан, жеке менчик болобу, мамлекеттикпи же муниципалдык бюджеттен каржыланабы, кайсы тараптан каржыланбасын, кайсы менчик түрү болбосун, сөзсүз түрдө ошол маалымдоо катары берүүлөрүңөрдө, билдирүүлөрдө же материалдарда катталган талапкерлер, саясий партиялар жөнүндө маалымат, ошол аларды өткөрүп аткан ишкер боюнча маалымат берип атсаңар, өзүңөрдүн комментариңерге карата чектөөлөр бар, ошол өзүнүн пикирин, өзүнүн маанайын жалпы материалдан ажырата билүү керек. Угулуп атам, менде интернет деп чыгып атат да, интернет жаман деп. А только вчера, наверное, выключите камеру, чтобы только Камеру, голос да, был. ошо что-то у меня здесь гроза началась, и жан жеп атат. Ошого байланыштуу го дейм. Азыр. Так. Кечирим сурайм, мен жоготуп идим. Кайра кантип келем конференцияга? Вы здесь, вы никуда не выпали. Включите Не share выпала, screen. Да, share Вот. screen опять Всё? включите. Ага, Вот, бардым. все, да. Көрүндү? Ага, Да. рахмат. Кечирип сурайм. Так, могу кирсем биз. Пока слайды включите. Все. Рахмат. Кечирим сурайм. Кийинки дагы бир маанилүү талаптар, эгерде бул кабарландыруу маалында дагы, үгүт материалдарын жайгаштыруу маалында дагы, эгерде силер бир тараптуу маалыматты системалуу түрдө эки же андан көп жолу берсеңер, же болбосо башка талапкерлер тууралуу саясий партиялар жөнүндө маалыматтарды чыгарбай, кайсы бир гана саясий партияга же талапкерлерге артыкчылык көрсөтүп, боор тартканыңарды көрсөтүп турсаңар, анан кийин ошол талапкерлер, саясий партиялар жөнүндө билип туруп жалган, такталбаган маалыматты чыгарсаңар, сөзсүз түрдө ошол кара пиар деп коебуз, ошондой материалдарды чыгарсаңар, анда бул маалымдоо катары же үгүт катары чыгарбагыла, баардыгы баары бир
журналисттин үстүнөн, ЖМКнын үстүнөн чара көргөнгө БШКда укугу бар. Ал жоопкерчиликти жарандык кодекстин алкагында дагы, бузуулар кодекси алкагында дагы тартышыңар мүмкүн. Ал боюнча дагы азыр айтып кетем. Дагы бир ошол маалымдоого кире турган жаңылыктардын бири бул ошол ар бир саясий партия бизге мурда күнү ошол талапкерлердин тизмесин тапшырды. 10 күндүн ичинде шайлоо мыйзамдарына ылайык Боршайком ошол тизмелерин талапкерлер боюнча документтерди текшерип, 10 күндүн ичинде азыр ошол 16 саясий партия боюнча чечим чыгарышыбыз керек. Алардын тизмесин же каттайбыз, же каттабайбыз, эгерде мыйзам бузуулар бар болсо. Ошол катталган тизмеси катталган күндөн баштап ар бир саясий партия, бул шайлоо мыйзамдарда болгон жаңылык, 5 күндөн кечиктирбестен өзүнүн шайлоо алдындагы программасын бир республикалык мезгилдүү басылмага жарыялашы керек. Бул милдеттүү түрдө. Андан сырткары ошол басылмада жарыялагандан сырткары өзүнүн сайтына жайгаштырыш керек. Анан ошол басылмага жарыялаган программасынын көчүрмөсүн Борбордук шайлоо комиссиясына алып келип тапшырат. Сөзсүз түрдө да кылына турган нерселер. Анан Борбордук шайлоо комиссиясы ар бир саясий партия тууралуу, өзүңөр билесиңер, ошол программасындагы саясий партия тууралуу дагы, талапкерлердин тизмеси тууралуу дагы, алардын жанагы каржы булактарынын, акча каражаттарынын ары бери жүрүшү боюнча дагы ким акчаны төккөн, каяка акчаны короткондугу тууралуу маалыматтын да баардыгын биз азыр Боршайкомдун атайын платформасы бар, талапкер шайлоо gov.kg деген. Аны азыр Гүлнар Кошбековна кечирээк силерге презентация кылат. Ошол жерден баардыгын таба алсаңар болот да. Ар бир саясий партия боюнча маалымат, жалпы маалыматтын баардыгын ошол жерден таап, ошол маалыматтын баардыгын ачык, каалаганыңардай график кыласыңарбы, иликтөө кыласыңарбы, журналисттик мисалы иликтөө кылып, ошол кайсы бир саясий партияга акча каражат которгон, жардам берген, мисалы жарандар тууралуу чында эле ошол акчасы барбы, жокпу текшерүү боюнча иликтөөңөрдү кылып ошол жарыяласаңар, бул баардыгы силерге мындай ыңгайлаштырып шарт түзүү алкагында кылган иш аракетибиз. Андан кийин ошол эң башкысы силердин жардамыңар менен ошол биздин шайлоочулардын толук кандуу ар бир саясий партия боюнча маалымат алышына шарт түзүүгө болгон кадам да. Анан ошол программалардын да жарыяланышы боюнча бул жаңылык шайлоо мыйзамдарындагы быйылкы жылдан баштап, быйылкы шайлоодон баштап колдонулат. Мурун билесиңер, ар бир шайлоо маалында талапкерлер, саясий партиялар элге абдан көп чоң убадалар беришет. Көп учурларда ошол убадалар аткарылбайт, же болбосо убада бергенде убадалар так эмес. Мисалы экономиканы көтөрөбүз деле коюшат. Же болбосо ошол жогорку кеңештин макамына, функцияларына туура келбейт. Анан кийин шайлоо бүткөндөн кийин сайттар жабылып калат, социалдык тармактардагы баракчаларыбыз жабылып калат. Анан эгерде кагаз бетине түшүрүлгөн программалар колуңузда жок болсо, биздин шайлоочулар, ошол өзгөчө айыл жеринен жүргөн шайлоочулар ошол сөздөрдө ишеним добушун берип берген ата апаларыбыз, мисалы көп учурда нааразычылык айтышат да, ошол мынакей айтпады беле, убада бербеди деле, аткарган жок деп, саясий партиялар менен мисалы талапкерлер ар кандай шылтоолор менен мисалы ошол өзүнүн убадасын аткарбаганынан баш тартышат дагы, ар кандай шылтоолорду айтып беришет. Кээрлер мен анда айткан эмесмин дегенге чейин барышат. Анан эч жерден далилди таба албай калат да, мисалы ошол эле журналисттер, ошол эле биздин жарандар. Ошол себептен азыр ушул берененин талаптын кириши, ар бир саясий партиянын сөзсүз түрдө программасынын болушу, сөзсүз түрдө ал программаны мезгилдүү басылмага жарыялашы, андан кийин Боршайкомго бергени ошол программанын жоголуп кетпегенине кепилдик түзөт. Мен ойлойм, ошол буюрса шайлоо өтүп, шайланып келген депутаттардын жоопкерчиликтүү мамиле кылганына дагы жол ачат депчи, өзүнүн убадаларына. Мунун баардыгы маалымдоо катары бергенге мүмкүнчүлүк бар. Ой. Так, менин презентациям ушу менен бүттү окшойт. Кийинки айта турган нерсе, орус тилинде айтып кете берсем, силерге презентацияны кыргыз тилинде кечирээк жөнөтүп жиберем. Үгүттөө боюнча айткым келип турган, үгүттөө боюнча 4 белги деп айтып кеттим. 4 белги мынакей ошол биздин шайлоо мыйзамында так жазылган.
Биринчи бул тиги же бул талапкерлердин тизмеси үчүн добуш берүүгө же болбосо аларга каршы добуш берүүгө үндөлөр. Sorry, включите камеру тогда, если нет презентации уже. Да, сейчас, секунду. Көрүнүп атам? Ооба, көрүнүп атат Тактыра. Кечим сурайм. Бүгүн мен биракта жамгыр төгүп өзүнчө эле бир ызычы болуп атам. Кечим сурайм. Үгүттөөнүн 4 белгиси. Биринчиси бул ошол тиги же бул талапкерге добуш берүүгө үндөө же добуш бербөөгө үндөө бул үгүт болуп саналат. Андан сырткары айрым талапкерлерге же саясий партияларга карата колдоону билдирүү. Үчүнчүсү талапкерлердин тизмесин шайлоонун же шайлабай коюунун мүмкүн болуучу кесепеттерин баяндап жазуу. Андан кийин 4-үнчү белгиси бул талапкерлердин алардын кесиптик иштерине же алардын өздөрүнүн кызмат орундук милдеттерин аткарууларына байланышпаган ишмердиги жөнүндө маалыматтарды таркатуу. Бунун баардыгы үгүт деп таанылат. Өзүңөр билесиңер, дагы бир шайлоо мыйзамдарына киргизилген жаңылыктардын бири бул азыр Жогорку Кеңештин депутаттары болуп турган адамдар ошол шайлоочулар менен жолугушууда өзүнүн шайлоо маалындагы отчеттук маалыматты бергени дагы азыр үгүт катары таанылат. Анткени мурун Жогорку Кеңештин депутаттары мындай бир артыкчылыгы бар болчу. Биз деген шайлоого аттанганы менен алар депутаттыктан кетишпейт да. Иштеп жаткан Жогорку Кеңештин макамы жаңы шайланып келген Жогорку Кеңештин курамы биринчи жыйынын өткөзмөйүнчө азыркы Жогорку Кеңештин депутаттары иштеп турат да, мыйзам боюнча. Анан кийин алар айтышчу, албетте мыйзам шайлоо болуп атат, биз шайлоого катышып атабыз талапкер катары, бирок биз депутат катары өзүбүздүн отчетубузду элге берип атпайбыз деп көмүскө үгүт иштерин жүргүзүп, мындай кайсы бир башка депутат эмес болгон талапкерлердин жанында жогору турган мүмкүнчүлүктөр кеңейирээк болгон маал болгондо анан ошондой болбош үчүн азыркы мыйзамга так жазылган. Иштеп жаткан Жогорку Кеңештин депутаттары биз отчеттук иш чара өткөзүп атабыз деп элге өзүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат таркатылбайт. Буну биз үгүт иштери деп баалайбыз. Андан сырткары билесиңер, азыр дагы көбүңөр маалыматты тактап кайрылган учурлар болду. Ошол Жогорку Кеңештин спикери Турциянын президенти менен демек, Турциянын президенти менен жолугуп, ошол жолугушуусу боюнча иш чараны ЖМКларга таркатып маалымат берди да. Анан кийин көбүнчө журналисттер бул үгүт болуп калбайбы деп сактанышып, консультация алышканда, анан кийин ошол биздин Жогорку Кеңештин депутаты болобу, же болбосо вице-премьерлерби, өкмөттүн же башка жерде иштеген мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы адамдар болбосун, эгерде алар талапкер катары көрсөтүлгөнгө чейин алар өзүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматты таркатышат. Анткени алардын макамы токтотулган жок. Алар талапкер катары көрсөтүлгөн күндөн баштап, мисалы 19 августта Кыргызстан саясий партиясы өзүнүн съездин өткөзүп, ошол биздин спикерди талапкер катары көрсөтүшкөн, ошол жөнүндө маалымат таркатышты. Ошол күндөн тарта, эгерде Жумабеков барып Турциянын президенти менен жолуга турган болсо, анда ошол маалымат тарката турган болсо, анда бул үгүт биринчиден үгүт мезгили баштала электе кылган иш аракет катары, анан кийин көмүскө үгүт жүргүзүү катары, ошол талапкерлердин саясий партиялардын теңдик принцибин бузуу катары биз кабыл алышыбыз керек болчу да. Анда бул мыйзам болмок. Бирок ал талапкер катары көрсөтүлгөн убакытка чейин ал Жогорку Кеңештин депутаты, биздин төрага катары, Кыргызстандын биринчи адамы катары өзүнүн макамын аткаруу алкагында ишмердүүлүк катары маалымат берген да. Муну мыйзам бузуу катары ачык биз тааный албайбыз. Бирок мен ойлойм да, биздин ушул Жогорку Кеңештин депутаттары, анан элдин алдында жүргөн негизи эле вице-премьерлерби, премьер-министрби, кызмат адамдардын баардыгы мыйзамдын ичинде болгон кайсы бир келишпестиктерди, мүчүлүштөрдү өзүнүн кызыкчылыгы үчүн атайын колдонуп, мыйзамды мындай өтүп кетем, жоопкерчиликтен качам деп аракет кылгандан баш тартыш керек да. Анткени булар элдин алдында жүргөн адамдар, элге үлгү боло турган адамдар. Анан биз эгерде баардыгыбыз чогуу ошондой жаңыча тажрыйбаны калыптандырсак, эгерде мыйзам чыгаруучу бийлик катары же эл алдында жүргөн адам катары мыйзамды өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн пайдаланбай, бар экен ошондой келишпестик, бирок баарыбыз тең баралы деп аракет кылганды үлгүсүн көрсөтүп, тилерди мисалы сындасак, балким шайлоо мыйзамдарын ушунчалык майда чүйдөсүнөн бери жазбай, бизде аң сезим да жогоруламак да, шайлоодо ачыгыраак, тазараак өтмөк.
ар кандай ушундай чыр чатактар, келишпестик талаштар аз болмок да. Ошон үчүн өзүңөр баарыбызга азыр дагы так түшүнүп алышыбыз керек. Азыркы кездеги Жогорку Кеңештин депутаты же фракциянын лидери болбосун, бүттү, талапкерлерди көрсөтүү убактысы бүттү. Азыр баардыгы талапкер. Эгерде алар ошол мен Жогорку Кеңештин депутатымын же болбосо кайсы бир кызматты ээлеген адаммын, токтотуп турдум, бирок баары бир ишими аткарышым керек деп ар кандай себептерди айтып, кайсы бир сырттагы мамлекет, башка мамлекеттердин лидерлери менен, саясатчылар менен жолугушуп, ошонун жөнүндө маалыматты жарнама кылып, таркатып, кандайдыр бир иш аракет жүргүзсө, мунун баардыгын мыйзам жол бербейт да, мына азыркы мөөнөттөн баштап. Бунун баардыгы мыйзам бузуу катары кабылданат дагы, үгүт иштерин жүргүзүү боюнча мыйзам бузуу. Анан бул бир гана талапкерге жоопкерчилик болбойт, бул сөзсүз түрдө ошол маалыматты таркаткан ЖМКларга дагы жоопкерчилик болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен силер сөзсүз түрдө ошондой маалымат таркаткандан алыс болушуңар керек. Андан сырткары өзүңөр билесиңер, азыр үгүттөө боюнча айтам. Үгүттөөдө ошол БШКдан аккредитация өткөн гана ЖМКлар катыша алат. Анткени атайын ошол аккредитация өткөн үчүн кайсы мөөнөттө, кайсы документтер бардыгы тууралуу, талап кылынары тууралуу мындан мурун айтылып кеткен. Азыр араңарда аккредитациядан өткөн журналисттер бар. Силерге билесиңер, көп талап коюлган ошол үгүт материалдарын жайгаштыруу боюнча. Биринчиден, бул ар бир ошол үгүт материалдын ким даярдаганын, канча экземпляр, нускамасы канча экенин жана башка маалыматты сөзсүз түрдө көрсөтүшүңөр зарыл. Ар бир үгүт материалына. Андан сырткары ар бир үгүт материалын билишиңер керек. Силер ошондо менин оюмча өзүңөрдү бир аз сактап калганга мүмкүнчүлүк болот. Ар бир саясий партия үгүт материалынын көчүрмөсүн, бир көчүрмөсүн Борбордук шайлоо комиссиясына бериш керек. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул атайын биздин жумуш тобубуз алганыдыгы тууралуу мындай жалпыча ошол үгүт материалда мыйзам бузуулар жоктугу тууралуу өзүнүн колун коюп берип ырастап беришет да. Андан кийин эгерде силер кайсы бир саясий партиянын үгүт материалдарын жайгаштырганда сөзсүз түрдө биринчи келишим болуш керек, экинчи түрдө ошол үгүт материалын жарыяланганга чейин материал төлөнүш керек, жарыяланганга чейин. Үчүнчүсү, ошол сөзсүз түрдө ким канча нускамада жана башка чыгыш маалыматтары сөзсүз түрдө камтылыш керек. Анан төртүнчүсү, сөзсүз түрдө ошол Боршайкомго бир көчүрмөнү тапшыргандыгы тууралуу маалыматты көрсөтүшүңүз керек. Ошондо силер жайгаштырган үгүт материалдын ичиндеги мазмунуна кандайдыр бир арыз даттануу түшө турган болсо бизге же укук коргоо органдарына же сотко, анда ошол үгүт материалын силерге берген саясий партия өзүлөрү жооп беришет. Силер бүт жоопкерчиликти өзүңөрдөн алып коесуңар. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошол Боршайкомго бергендиги тууралуу белгиси бар материалды алып таркатканга аракет кылсаңар. Анткени кечээ дагы мынакей чоң суроо калды. Партия мисалы документтерди тапшырдык деди Кыргызстан, бирок ошол ырастай турган документи колунда жок экен да бизге тапшыргандыгы боюнчачы. Бул өзлөрүнүн мындай жоопкерчиликсиз болуп калган мамиле болуп калды. Ошондой силерде да болбош үчүн сөзсүз түрдө БШКга тапшырылгандыгы тууралуу бир нускамасы, бир көчүрмөсү тапшырылгандыгы тууралуу маалыматты ошол ар бир саясий партиянын талапкерден талап кылгыла дагы. Ошону көргөндөн кийин маалыматты таркатсаңар, силер өзүңөрдү сактап каласыңар. Дагы ушул үгүттөөдөгү болгон мыйзам бузуулар боюнча айта турган нерсе, бул өзүңөр билесиңер, жалпы мыйзамдарда да көрсөтүлгөн журналисттерге талап экинчи тараптын пикирин билдирүү боюнча. Муну сөзсүз түрдө аткарыш керек. Анткени бизде тилекке каршы бул эгерде өзүңөр даярдап аткан материалдарда кайсы бир мисалы мэрияда же кайсы бир мамлекеттик ишканада иштеген талапкер тууралуу жазып атып, ал мынакей коррупция иштерине аралашкан экен, пара алган экен жана башка деген кандайдыр бир маалымат чыгарып калышыңар мүмкүн да. Ошондо эгерде силер экинчи тараптын пикирин билдирбей койсоңор, анда экинчи тарап ошол силер алар жөнүндө жалган маалымат таркатып, алардын аброюна шек келтирдиңер деп сөзсүз түрдө БШКга кайрылат. Өткөн президенттик шайлоодо ошол талапкерлер көбүнчө ошондой арыздар менен кайрылганда БШКгачы 17 арыз аброюма шек келтирди деп ошол талапкерлердин юристтери кайрылып, ошол алар тууралуу маалыматтарды, жалган маалыматтарды таркатты деп алып келишкен да.
Дагы бир сыйра видеоңду өчүрүп көрбөйсүңбү? Жок дегенде үнүңдү угуп туралык. Атыр азыр бизге кошулат. Көрүп атабыз, аба ырайы бузулганда эле интернетибиз бирдеме боло баштайт. Мен эми паузаны толуктап коюш үчүн өзүмдүн тажрыйбамдан бир окуя айтып берейин, макул болсоңор. Ал жылдары эмне шайлоо экени эсимде жок. Биз тиги гезитте иштеп, гезитте агитационный материалдын жана данныйларын бергенге унутуп коюптурбуз, шашып. Көп гезиттештер бар, гезиттерде иштеген, билесиңер, верстка эмне экенин, анын үстүнө акыркы минуталарда берип атканда. Анан ошентип нарушение менен чыгарып агитационный материалды бир конкуренттин атынан бизге арыз жазышкан болчучу. Арыздын аягы сот болуп. Анан элестетип көрсөңөр, шайлоо убактысы болуп атса, биз болсо тиги иштеген ордуна соттон башыбыз чыкпай, мына иш кылып эч кандай мындай мелочтор мындай болбойт экен да. Эми дагы жакшы, сотто мындай чындыгыбыз чыкты, баарын түшүндүрүп бердик. Жалаң эле техникалык ката болгон үчүн ушундай болуп калды деп. Бирок андай